Менин көзүмчө бердиңиз го сиз копиясын. Мына соттун чечими бар деп мен ал астына бекзатымдычы мен атымына билбей биринчи жолу сен менен кирип атам аяка. Бул кишинин автоунаасын Октябрь райондук прокуратурасынын мына тергөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары экенсиз. Ушул бечаранын укугун коргоп берасыздарбы? Кудай буйрса коргоп беребиз. Сиз менин эшигим ачык, телефон номурумду берем. Күнү түнү чалып. Келе берип бул жерге тажа. Мен сизди биринчи жолу көрүп атам, келген жоксуз. Келе берип тажа мына Кулунбековдун атасы прокурор. Жөн эле стоянкада турсун деген эле чечимген. Кимге чечилгенге чейин бул пайдаланып турат деп наркы адамга берип койду. Мына Кулунбеков, сиз кылбаптырсыз. Бул кылды, демек ушундай экен жагдай деп. Ошондо анан бул кишинин жоопкерчилигин кароо боюнча машина кайрап туруш. Тергөөчүнүн иши менен бир тергөөчүнүн салыштыра турган болгон эмессиңер да. Силер жок, тергөөчүнүн функциясын көзөмөлдөчү органсыңар да. Тергөөчү ошол функцияларын кылбагай койгондугу үчүн чара көрүлөбү? Буга чейин чара көрүлүптүр. Даттангандай эле бар экен, баа эчтеке көп нерсе кылынбай калыптыр да. Көп жагдайлар такталбай калыптыр. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Москвадагы мекендештерге жарыя. Алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-га чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Бишкек шаарындагы Октябрь райондук прокуратурасынын кеңсесинен сиздерге саламдашып атабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин колубузга бул маалымат менен ушундай фактылар менен Абдиев Раушан деген жаран кайрылды. Окуя кандай болгон, окуяда каратып туруп бирөөнүн кызылдай бир эмгек акысы менен табылган мүлкүн кайсы бир шулуу уурулар менен чогуу коргоо органдарындагы шалаакылык жагдайларынан улам тарттырып, мына 3 жыл, 4 жылдан бери чындыкка жетпей келаткан жарандын жүйөлөрүн сиздерге көрсөткөнү турабыз. Мына бул жерде Ош облусунун тургуну Абиев Раушан деген каарманыбыз мына өзү да бул жерде турат. Соттон чечим чыгарган, соттун чечимдери болгон, арестке коюлган ушундай жагдайдан дагы бүгүнкү күндө ошол Октябрь райондук ички иштер кызматынын кызматкерлеринин чалаакылыгын айынан бир топ укук бузулган окуялар болду да. Эми Раушан мырза, айтсаңыз да, окуяны көрөрмандарга бир кенен баяндап берсеңиз, эмне болду эле, качан болду эле? Мына сиз 4 автоунаа, өзүңүз автоунаа менен шуулданып иш алып барам дедиңиз. Бирок ошол автоунаалардын бир фактысы боюнча көтөрүп атабыз да азыр. Бул окуя кандай болду эле, эмне болду эле? 2018 жылы мен Атабаев Азизило деген өзбек баладан Ош шаарынан ушул машинаны сатып алгам. Не машина? BMW. Номери 02KG 714 AN деген күмүш түстөгү 2003 жылы чыгарылган BMW. Аябай жакшы болчу. Алып келип, биякта Оштон алып келип сатып. Доверенность мененби? Доверенность жок, мага доверенность берген эмес бул балачы. Жөн эле мен карыз калгам да башындачы. Карыз калып, саткана берем деп Бишкекке баягы. Сиз бирөөлөрдүн автоунааларын алып, сатып кайра акчасын берип жүргөнсүз. Берип жүргөм. Анан ошентип менен алып кеткен адам алып келип туруп Бишкекке алып келет дагы, сатып туруп качып кетип калат. Ким деген? Анвар. Фамилиясын унутуп калдым азыр. Фамилиясын да эстейм. Анвар деген Бишкек шаарда чүйдөн болот ал бала. Ал мен ошо машина алып сатып жүрүп таанышкам. Анын үстүнөн заявление жазайын деп Бишкекке келип жазайын десем,
сен машинаны Ошто берген экенсиң, Ошко барып жаз деди. Ошко барып жазайын деп териштирсем, Оштун неме милицияда Акбурага барып кайрылганда, Акбурада иштеген зам Куштар экен, ошол малда Куштар деген. Бул ошо Анвардын немесинин паспорту да бар болчу. Текшерди дагы, границадан чыгып кетип калыптыр уже. Кыргызстанда жок, аны издебейбиз деп койду. Каяка барышын билбей, арыз алган жокпу ошондо? Арыз албай койду. Анан Каяка барышын билбей сотко кайрылдым. Соттон анан мына бул машинаны кайсыл жерде жүргөн болсо, ошол жерден кармалсын деген чечим чыгарып берди. Анан өтө тездик менен беришим керек болду. Буну өзүм көтөрүп алып келип, мына Бишкек шаарында машина Бишкекте жүргөндүктөн Бишкектин гаилерине каттаттым. Шаардык гаилеге. Анан ошол жерден Кубат деген байкенин номерин берди. Эгерде ал ким экен? Ошо издөө бөлүмүндө экен. Издөө бөлүмүндө иштеген кызматкер. Эгерде кайсыл жерден көргөн болсоң, мага чал, кайсыл убакыт болсо дагы чал, мен барып кармап стоянкага коюп берем деген. Анан 2 күн 3 күндөн кийин эле мен Ошто жүрөт элем, мага дос балдарым звонок кылып калды. Сен издеп жүргөн машина Лев Толстой Панфиловада таксырлардын автосалонунда сатылганы келди. Келип кармап ал деди. Анан мен Кубат байкеге кайра чалдым, телефон албай койду. Телефон албай атат десем, жанагы балдар ал Кубат деген ошо май кызматкерине чалып атасың. Кызматкерине чалып атам. Албагандыктан наркы айдап жүргөн адам Бекзат деген дос баласы экен, эме Октябрьский роодуда тергөөчү болуп иштейт экен, аны чакырып коюптур. Мен машинамды ушундай кылып атышат. Бирөөлөр келип талашып атышат деп чакырып коюптур. Ал келет дагы, ошол кезде Кубат байкелер дагы келет. Кубат байкелер дагы келип туруп, соттун чечимин көрсөтөт. Бул машина стоянкага туруш керек экен. Ушундай десе, бизге 102ге чалды, 102ден маалымат келди, бул машина биз иштерибиз бар деп Бекзат алып кетип калат. Бекзат ким ал? Тергөөчү, Октябрьский роодун тергөөчүсү. Алып кетет дагы, эртеси мени чакырат, мен келем Октябрьский роодуга. Келип туруп Бекзаттын алдында, ошо Кулумбеков деген Бекзат мени тергейт, не болгон, кандай окуялар болгон айтып берем, бүт бардыгын. Ушундай издеп жүрөбүз, машина бизге таандык десем, мага соттун чечимин эч ким көргөзгөн жок. Пока машина бизде болот, соттун чечимин көргөзсө бермекмин деди. Анан кайра мен жидим келип, ГАИге бардым. ГАИге бар издөө бөлүмүнө, жана Кубат байкеге барып жолугуп, жүрүңүз. Соттун чечимин сиз Бекзатка бербептирсиз. Берсеңиз кече эле бермек экен машинаны деп кайра чогуу келип, Бекзаттын колуна мына чечимди карматканбыз, стоянкага турсун деген. Аны буну айтты дагы, кайра эле баягы айдап жүргөн адамдан тилкат алып, сатпайбыз, эчтеке кылбайбыз. Азырынча бул соттун чечими жөн эле стоянкада турсун деген эле чечим экен. Кимге чечилгенге чейин бул пайдаланып турат деп наркы адамга берип койду. Кийин мына соттун чечими машинанын ээсине кайтарылып берилсин деген дагы чечим чыкты. Буну көтөрүп келип, сот аткаруучуларга дагы каттаттык. Машинаны издедик, уже машинаны бекитип атышат. Аны Бекзатка алып келип көргөздүк, уже машинаны бизге кайтсын деп сот чечим чыгарды. Таап бер машинаны. Эртең келгиле. Бул жерде дагы көрөрмандарга айтып коелу. Машина кармалды. Кармалып Ровдунун стоянкасына кирди. Анан стоянкага келгенде тергөөчүлөр могу жерде соттун чечими турат. Штраф стоянкага токтосун деп. Бул чечимди сиздер көрсөттүңүздөрбү? Ооба. Кимге? Лично ошол тергөөчүнүн өзүнүн. Жанагы Бекзат дегенгеби? Ал Бекзат бул иш материал боюнча тергөөчү экен же кандай экен ал? Бул боюнча тергөөчү эмес. Жөн элеби ал? Жөн эле, жок эле жерден пайда болуп калды ал. Кийин не болду? Эмнеге кандай пайда болуп калды? Бизге 102ден чалды. Бул угон машина экен деди. 102ге ким чалды? Жок, ал Бекзатка чалуу түшсө, ал 102ден чалуу түшкөн, анан барганда ал Бекзат, Может, берки досу чакырган деп атышат биринчи. Дос балдарымчы. Машинаны алып алышат. Машинанын жанагы угон кылган кишинин досу болуп атат Бекзат. Досу болуп атат. Айдап жүргөн адамдын досу болуп атат. Сатып алып айдап жүрөт да ал. Айдап жүргөн адамдын досу. Анан досум күйүп калбасын деп Бекзат ортого чыгат дагы, тилкат жаздырып туруп, сатпайм, соттун чечими чыкканга чейин эч жака жок кылбайм деп туруп, кайра машинаны ошол досуна берип коет. Ошол күндөн бери мына чечим чыккандан бери мына прокуратурага жумасына 3 жолу келип аттым. Эртең кел, бүрсү күнү кел, жамгыр жаап коет, кар жаап коюптур, машинанын нарында баллондар летний келе албай атат, антат. Ким айтып атат аны? Бекзат. Мен досум менен сүйлөштүм, наркы айдап жүргөн бала менен сүйлөштүм. Бир жумада алып келет экен, бир жума убакыт бергиле. Мына жерде жанакы прокурор телефонда сөккөн.
сен не алып келесің же алып келбейсің деп. Лично ушул прокурор жана айттым го, сиз билесиз го бул боюнча деп. Бир жума убакыт сураган ошондо. Бир жумадан кийин 3 жолу келди. Мына ал жерде 5 саат отуруп, мына скамейкада 5 саат отурган күн болду да. Күтүп, кечкир барып кел ушул күнгө акыры чындык таппай сиздерге кайрылдым да. Бул көрүнүп эле турат, чындык бардык мына эле көрүнүп эле турат да. Эми азыркы күндө кандай болуп атат? Азыркы күндө мен тиешем жок дейт. Жана тергөөчүнүн үстүнөн арыз жаздыңызбы? Арызды мына 3 жолу жаздым. Прокуратура. Азыр мына сөгүш жарыялап берген. Булар сөгүш жарыялап турганбы? Сөгүш жарыялаган. Кийинкисинде генеральный прокуратурага бардык. Эмеде чоң прокуратурага бардык. Барсак, ал жерден баягы эң чоң прокурор ким эле азыр? Зулуш бу, андан кийинкисинде жолуктук, андан кийин келет. Анан Ал бул ушул жердин прокуроруна звонок кылды. Октябрь районунун прокуратурасына. Ушул жерге звонок кылды дагы. Мен алдыма бир жигит келди. Мына кагазды көрдү. Анан Ушундай Бекзат деген тергөөчүңөргө иш козголгон экен. Ошону кайрадан жакшы көзөмалга алып коюңуз өзүңүз. Деди эле, макул. Мен келдим. Мен ошонун сөзү менен келдим. Эми карайт окшойт деп. Келип өзүм колу менен дагы жаздым ушул жерде отуруп. Жаз деди. Бекзаттын үстүнөн жазып ушундай болуп атат десем, кайра эле ушунун копиясын чыгарып койду. Сөгүш жарыяладык. Бекзатка сиз не деп атат? Не деп айттыңыз ал? Бекзат мен менен сүйлөшпөй атат. Акыркы күндөр баш сүйлөшпөй койду. Мына урматтуу көрөрмандар, эми жагдай өзүңүздөргө деле маалым болду. Автоунаасын алган, анан аны кармаган жеринен майы кызматкерлерине дагы берген эмес. Бекзат деген жогорудагы аталып аткан тергөөчүнүн тиешеси кийлигишүүсү менен автоунаа стоянкадан чыгып, анан жанагы машинанын кимдер жанагы угун кылгандарды уурулар дейбизби же кандай карманалар билбейбиз, бирок ошолорго кайра автоунааны берип койгонда бүгүнкү күндө эч нерседен жыйынтык жок. Мына ушул жагдайды биз эми териштирип, мунун изинен түштүк. Азыр ошол жол коопсуздук кызматынын кызматкерлерине барабыз издөө бөлүмүнө. Андан сырткары ошол прокуратуранын кызматкерлеринен бул боюнча иште кандай жыйынтыкталгандыгын териштиргенге аракет кылабыз. Автоунаа кайсыл жакта экендигин бүгүнкү күндө дагы сураштырып, эми буга кандай укуктук баа берилет, анын баарын сиздерге алдыда көрсөтүп беребиз. Бул жаран кайрылган, машинасы угун болгон. Анан соттун чечими чыккан. Кармалсын машина стоянкага токтосун деп, экинчисинде эсине кайтарылып берилсин деп 2 жолу Ош шаарынын соту чечим чыгарып берген. Ошол чечимдерди көзгө илбестен сиздин колуңузда иштеген, сиздердин карамакта иштеген Октябрь районунун ички иштер кызматынын кызматкери Азамат, фамилиясы ким? Курманалиев, Азамат. Эме сотрудникпи? Тергөөчү машина кармалган жерден робудун стоянкасына коюп кайра колуна кармап берип койгон да. Ошонун арасына прокуратура сиздер сөгүш гана берип кутулупсуздар да. Ушундай шалаакы чечим чыгарган тергөөчүнү кантип сөгүш бердиңиздер? Кантип бул кызматына кыянаттык мамиле кылып атса сиздер ушундай реакция кылдыңыздар деп таң калып бүтө албай атабыз да. Буну болсо 2019-жылы берилиптир. Азыр бул материалды көтөрөлү. Алдамчылык менен регистрация болгон материал экен, Сиз билесиз, бир карагансыз. Мен кол менен кетипти. Жогу. Сиз бул жерде сөгүш берип атасыз. Бул тергөөчүнүн үстүнөн берилиптир. Ошол тергөөчүгө сиз сөгүш берип атасыз. Тергөөчү бүгүнкү күндө мен азыр бул тармакты карабайм. Азыр курирующий заместитель бар. Бирок эң башында сиз турасыз азыр. Милдеттин аткарганда азыркы күндө. Азыр бул тергөөчүнү тактабайлыбы? Бүгүнкү күндө биякта иштеп атабы, иштеген жокпу бизде? Билем. Сиз ушул материалды көрүп кантип ушуга сөгүш бердиңиз? Аны сөгүштү биз бербейбиз. Биз бунун үстүнө сунуш келтиргенбиз. Ошол убактачы. Сөгүш Мына могул жоопко караганда биз болсо кылмыш ишин жакшы тергебеген үчүн биз сунуш берип турбуз. Ошол сунуштун негизинде башкармалык
Бишкектин. Ага сөгүш бериптир. Азыркы күндө эмне болду? Азыркы күндө иттен да, ит байлаган жиптен да жок бул киши. Машина жок. Акыркы жолу Ленинскийдеги камерага илинген ошо бойдун машинанын дареги жок азыр. Безопасный көрүп барды. Качан? Тиги 20-жылы. Ошондон бери жок. Демек бул жерде тергөөчүлөр ошондо ундар менен чоң иш алып барабы кандай? Арыз менен кайрылдыңызбы? Кайрылгам. Качан кайрылдыңыз? Прокурордун өзүнө кайрылгам. Прокурордун өзүнө кайрылган үчүн эле копиясын берди кайра. Неге бечаралар ушинтип машинасын өзүнүн оокатын да ала албаган кандай? Жаздым. Мен талкалайм. Ким карады эле? Прокурордун өзүнө тапшырып кеткен. Жок, арызыңызды. Билбейм ким караган. Азыр мындай кылбайсызбы? Ушул делону көтөрбөйсүзбү? Эмне үчүн сиздер могуга сөгүшкө сунуш бергенсиздер? Анан ал тергөөчүгө эмнеге чара көрүлбөй атат? Эмне үчүн андай тергөөчүлөр? Жок, ошол убакытта мына жообузга ылайык бул жарандын арызын карап, кароонун негизинде биз сунуш берсек, значит, тергөөчү жакшы караган эмес ишти. Ошол себептен биз сунуш бергенбиз. Биздин сунуштун негизинде башкы башкармалык Бишкектин ички иштер министрлигинин сөгүш берип атат. Андан кийин могу делону азыр көтөрүш керек. Ошону көтөрүп көрө аласызбы? Кандай болгон экенин? Буну болсо азыр милициядан алдырыш керек. Эртеңки бир убакытка такташсак болобу? Биз тергөөчүнү чакырганга эмеңиздер келеби? Ооба, тергөөчүлөр чакыртылды. Ошо чакыртып, берден баарын кандай болду, иш эмне болду, ошонун баарын көтөрдү. Эртең саат канчага келели? Кайсы убакытта келе аласыз? Ошо Сиздин убактыңызга даяр болсоңуз биз ошондо келебиз. Ушул убакытта эле келе бериңиздер анда, 4кө. Саат 4кө эртең анда. 4кө макулдашалы. Жок, бирок мен 3:30-да совещание барам. Бирок непосредственно курирующий заместитель болот. Сиз өзүңүз эми кол коюп атпайсызбы? Өзүңүз кызыктар болушуңуз керек азыр. Анда 9-10го жетишпей калабыз го. 2ге макулдашалы. 2ге анда. Макулсуз анда. 2де көрүшөбүз. Всё, хорошо. Не болот? Буну азыр жүрүңүз мен эме көчүрмөлөрдү чыгарып алалы. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр шаардык майын кызматынын бөлүмүнө келдик. Бул жакта ошол издөө бөлүмүндөгү жогоруда сөз болуп аткан Канат деген тергөөчүнүн өзүнө жолукканы, автоунаада могу чечим турса эмне үчүн автоунааны айып коргоо аянтчасына токтоткон жок, ошонун өзүнөн маалымат алган азыр келдик. Жүрүңүздөр анда. Бул келгенден биз барганда бизге ал машинаны берген эмес, анткени бул деген 102-ге түшкөн, бул материал бизде калат. Ошондо сизге айткан турбайбы, бияктан чалып? Машина стоянкада турат экен, продажа болуп атат, сатылганга келиптир деп. Ушу машинамды эме чыгып атат депчи. Саткан атат. Башка бирөөлөр депчи. Анан биз эметкенбиз. Барган убакта бул кыскасы машина роудун стоянкасына кирди эле. Тергөөчү. Бул билет өзү барганда. Кирди эле? Ооба. Анда вопросту бар мен тергөөчүгө. Ошого тергөөчүгө бардым да, мен барсам кана Кубатбай экен деди, соттун чечимин бизге көргөзгөн жок деди да. Көргөзсө биз штрафтанга бермекпиз деди. Анан кайра сизге келдим турабы. 102-нин жуйси болот да. Кайра чогуу бардык. Соттун чечими Кубатбай 18-21 ноябрда чыгып атат да. Кайсы жылы? 18-жылы, сиз кармаганда биз кармаган жокпуз. Биз кармасак, бияка стоянка киргизет. Биз эч качан чыгара албайбыз. Биздин башыбыз эки эмес, бир машинаны чыгарып жүргөндечи. Жок, ошол жерде то, что сизге арыз түшкөн, жаран түшпөптүр. Арыз түшкөн жок. Унутпай кет. Арыз түшпөптүр. Арызды каттап кеттим го, алып кел. Биринчи каттап, анан жок, ошо катталган арызыңыз турат да. Катталган сизге кантип байланышып калды бул киши? О, биринчисинде келгенде. Мына арыз катталган бойдон турбайбы мына. Бияк принимать эткен арыз жана көрсөткөнмүн силерге. Биздин розысканын аранжировкасында турат деп. Арызын бул киши алыптыр. Анан силер буларга чейин 102-ге чыгып, роудун тергөөчүсү менен байланышып, машинанын роудун стоянкасына кирдиңер беле? Мен киргизген эмесмин. Жок, кирди эле машина. Ооба. 102-ге чалынып кирилген да. Киргенге чейин болот да, стоянкага киргенге чейин. Машина стоянкага кирген эмес болуп атпайбы? Машина бияктын стоянкасына кирген эмес, роудуна кирген. Роудуна кирди эле да. Роудуна кирген. Роудуна киргенде эми кайра чыгарып Биз чыгара албайбыз да анткени. Чыгара албайбыз. Эки баш жок да.
Сиз өзүңүз уктуңуз ошол жерде тергөөчү баардык көрсө бербей койгон. Ооба биз көрбөй. Соттун чечимин окусаңыз, могу жерде соттун чечими турбайбы? Машина сизге кабарланып, сиз ошол жерге барып атасыз да. Жок, мындай болот да. Бул телефон чалганда мунун туугандары же инилери алып барып 102 телефон чалып туруп, тияка чакыртып атат. Тергөөчүнүчү. А тергөөчүгө киргенден кийин ал материал менен биз өзү тергейт да. Тергөөчү жизнь Сиз айтып атпайсыңар бул. Андан кийин Тергөөчүгө чейин буяк кармаган, анан кайра тергөөчү келип машинаны чыгарып кеткен деп Жок, андай эмес бул. Мен кармаган эмесмин. Если мен кармасам, стай кирсин. Сиз кантип барып калдыңыз анан? Бул телефон чалып чалгандан кийин барып атат. Барып Ошондо кайерден кайерден сиз бардыңыз? Жок, роодо киргенден кийин барып атабыз. Сиз ровдого бардыңызбы? Роодо биздин айтты да, биздин машинадан кирип кетти. Бул машина дегенде мындай деп бардык, барсак, бул тараптын инилери телефон чалып 102 чакырып койгон. 102ден кийин тергөөчү бизге бербейт. Биз аны чогуу кирдиңерби? ала албайсыздар. Койду. Бербейт да булар. Андан кийин Улукбек мындай болот. Мен уксаңыз, андан эле бул жок болуп кететтен кийин расписка алып атпайбы ошо тараптан. Туурабы, ушундай айтасызбы? Расписка алып, ушун мен жок болуп кеттиңерби? Ал мен эмес, өзү берип атат расписка. Эки тарап мындай болот да. Бизге келбей калат. Биринчи соттун токтому чыккан эме штраф стоянкага токтотулса, Стоянка бардыңызбы? Роодого да. Ровдого бардыңызбы? Машина стоянкада турат деп буяк чагылып, ошого бардык да биз. Булар заинтересованный да машинаны киргизгенгечи ошону мындай таппады да. азыр сиз туура эмес айттыңыз. Бир жеринчи башында соттун токтому чыккан. Ушул токтомду машина кайсыл жерден кармалган болсо, штраф стоянкага токтотулсун деген токтом чыккан. Ошону мен Горгайга регистрацияга алып келип, Регистрацияга турат мына сизге берип, 1 эмес 4 машина болчу ал жерде, 4 машина. Анан сиздин номериңизди алышканбыз. Эгерде мен оштон келдим. Эгерде шаарда бир жерден көрүп калчу болсок, сизге прямой чалайлы, сиз барып ошол жерден кармап стоянкага киргизиңиз. Биринчи машинаңызга чалдыңыз, туурабы? Уксаңыз? Мен отуруп сен. Уксаңыз, бул андан кийин кармалтат ал машина. 0800 ол. Bundan кийин кармалды. Аны сиз не деп бердиңиз? Угон деп бердиңиз, туурабы? Угонда берилген эмес, уксаңыз. Угонда биз барып ошол жерден эч кандай угон болбой, ошо тарап не болгон? Уксаңыз мен айтып коеюн. Сиз бирөөгө берип, машинаны айдап кетип сатып ийгөн болуп атат. Аны машинаңызды стоянкага киргизип берип атабыз. Аны сиз чыгарып алып кетип атасыз. Андан кийинки мен отуруңуз. Андан кийинки бул машинаны сиздин иниңизби же тууганыңызбы телефон чалып 102 каттатып атат. Жок, ушуга чейинкисин айтып кетейин. Айтыңыз. Анан бияктын номерин алып кетем, ошко. 2-3 күндөн кийин эле мага чалышты. Чалып, сен издеп жүргөн мына машина, бул машина. Лев Толстой Панфиловда сатылып атат деди. Бат келе кой деди. А мен бияка чалдым. Телефонду албай, узакта алды. Ага чейин телефон албай атат десем, алар 102ге чалып беришти баягы машинаны кармаган дос балдарымча. О, бир убакта алды. Куат байке, жанакы машина кармалыптыр. Ушундай, мен азыр оштомун. Кел десеңиз, эртеңке барып калам. Десем, уже тергөөчү кармап, тергөөчү дагы ошол жерден Бекзат деген тергөөчү каяктан пайда болуп калды, келди. Анан мага чалды. Эртең кел. Эгерде машина сеники действительно сен ушундай болгон болсоң, эртең кел деди. Анан эртеси 2 күндөн келдим. Келсем, Бекзат айтты, бизге башка информация келди. Мына соттун чечимин мен көтөрүп келдим да. Бул соттун чечими бар болчу. Кармалган жерден штраф стоянкага токтотулуш керек эле. Куат байкелер келсе, неге сиздер бербей койдуңуздар десем, Куат байкең мага соттун немеси чечимин көргөзгөн жок деди. Анан сизге келдим, туурабы? Жалган айтып. Уксаңыз, жок, сизге келдим. Экөөбүз сиздин шериңиз менен чогуу кайра бардык. Бекзаттын алдына сиз мындай токтомдун копиясын көтөрүп бардыңыз дагы, мына биринчисин эмес, экинчисин дагы берип атам. Соттун чечими бар бизде деп астына тыштап чыгып кеттик го. Чогуу кирип бере албайм деди ал, машинаны бере албайм. Билбейм, мен менен сүйлөшкөн жок. Чык, жогол деп мен чыгарып салдым, туурабы? Ооба, ошо тергөөчү менен чечиштиңиз да, ошону коруш керек. Мени чыгарып салды, ошону сиз билесиз да. Жок, күнөөлүү деп айтам мен сизди, вообще күнөөлүү деп айтам. Беде биз мындай да. Равшан, Улукбек мырза. Биз машинаны эч качан чыгара албайбыз, кирген машинаны. Биз ал мыйзам чегинде гана чыгат. Качан эки тарап келишилгенден кийин. Түшүндүм. Ал боюнча сөз жок. Бул жерде соттун чечими так жазылып турбайбы? Машина кармалса, штраф стоянкага токтотулсун деп. Тергөөчүлөрдүн колуна сиз ошол учурда могу чечимди көрсөттүңүз беле? Тергөөчү мындай болуп атпайбы? Я 102 менен барып бул машина мен атат да. Буда кылмыш бар экен, биз тергеп бүткөндөн кийин анан бияк менен билет атат да. Бул тарап келбейт. Ошол учурда Бекзат деген тергөөчү ушул материал боюнча жооптуу беле? Тиешеси бар беле тергөөчү Бекзаттын сиздерге бербей койгон тергөөчү? Мен Октябрьский ровдун билбейм да ким экенин. Ким чыкты? Ошол тарапта ошол карап атканда буда жүргөн да ошол. Сиздерге дагы чалуу келди да. Ошондо сиздер фиксация кылып
Может частный чалып атпайбы, тигилер 102 мындай болот. Бул жак менен сүйлөшүп атабыз да, былтыр мага чалып атат да. Биринчи машинасын койгондон кийин экинчи машина жана быйым болот. ким деген тергөөчү экенин да билбейсиз. Жок, мен анын атымды бул айткандайын эстеп атам. Бекзат. Чогуу бардык го. Кубат байке ушул жерден сиз башкача сүйлөп атасыз. Чогуу бардык. Чогуу барып туруп Бекзаттын кабинетине чогуу мен да киргенде. Менин көзүмчө бердиңиз го сиз копиясын. Мына соттун чечими бар деп мен ал Бекзаттынчы мен атын билбей биринчи жолу сен менен кирип атам аяка. Бекзат не деп? Чогуу кирдик го. Могу чечимди көргөндөн кийин Бекзат отказ кылып койду. Жок, ал айтпайбы, мага 102 угондоп түшкөндөн кийин бул машина биз тергейбиз. Бул деген тергөө биринчи Октябрьский ООдан өтөт, андан кийин кетет деген. Угон. Андан кийин өз ара кетишти да бул. Кийин айтып атпайбы, расписка менен, расписка менен чыгарып берген экен. Анан кийин ошол тергөөчүнүн үстүнөн прокуратура иш жазганда, Бул ошол ошондой эле прокуратура сиздерге мындай бул иш боюнча териштирдиби? Жок. Бул ишке вообще прокуратура реакция кылбадыбы? Жок, тиги машинени карашо кириптир. 102 балдар апарып киргизиптир. Андан кийин сиз арыздануучу, бияк розысканын сотрудниги өкмөр бул постановление апарып тергөөчүгө апарып берипсиңер. Бердик, чогуу бердик. Чыгарып коюптур. Андан кийин ал машина эмне болуп чыкты? Андан кийин тарабыңар бирөө кагаз жазып берди. Ооба, Менен жазып берди. мага жазып берген жок. Жанагы айдап жүргөн адам тергөөчүгө жазып берди. Эгерде машинаны сатып берсем, же бирдеме кылсам, ошо соттун токтому чыкканга чейин кимге чечилгенге чейин мен пайдаланып турам деп жазып берди дагы, машинаны айдап кетти. Ал машина сиздин намыңызда катталып эле? Менин намымда эмес, мына. Ал машина сиздин кандай тиешеңиз бар анда? Мен ушул машинаны бирөөдөн карызга алып атам, менин мойнумда турат. Документально ошо Сатып алуу келишимдери бар ал кишинин ортосунда. Мэрди Абдиев Равшанбек деп турат мына жерде. Сиз атыңыз Равшанбек. Ооба, Равшанбек мен турам. Сатып алуу келишими бар. Ошо тергөөчүнүн эметиш керек укмурса. Менин эч кандай биз кармаган машинаны эч качан өз алдынча чыгарбайбыз. Жок, байке, мен сизгечи жалпым жок. Болгону сизден чындыкты билип, башынан чындыкты сиз билесиз деген ойдон келдик. Мен сизди мындай кылган жокпуз, андай кылган жокпуз деген жокмун. Байке 3 машина жоголгондо өзү. 4 болчу, бирөөсү немеге өтүп кеткен дегенмин. Бирөөсүн кармап бердиңиз. 0800 деген баягы Бэтмен, BMW-ны кармап штраф станкада тотуп бердиңиз. Милдет ушул жарандарга жардам берүү. Ооба. Момундай кайрылуулар бар. Оштан келтасын макул жардам берген башында. Бирок ушул машинаны экөөбүз чогуу баргандыгыбызды азыр жок, барган жокпуз деп койгонубуз бир аз турабыл айтат да. Жок, барган жоксуз эмес. Мен сиз айтып атпайсызбы ошону тааныйсыз депчи. Мен сиз менен биринчи жолу бардым да тергөөчү. Бирок сиз Бекзаттын колуна бергенсиз да, мына соттун чечими. Демек бул бергенсиз да. райондук ички иштер кызматында да? Ооба, ошол жакта болчу. Ошол жакта болчу. 2010 канча эле? Завишай ушул жерде такташып албайсыңар, эртең мону азыр. Да, Улукбек мырза телевидение ачыгасыздар, көрөгөн чыгып калат. Өкмөр чогуу барып тергөөчүгө бердиңерби? Бергенбиз, ооба. Токо дережеде ошолбу? Ооба. Улукмырза. Андан кийин сиз эмне болдуңуз? Андан кийин ошо келген жок. Андан кийин бизге келген. мага эмеден да соттун чечими табышып алды, алып кетти. Жок, соттун чечими кимге берилгенге чейин ошого берип койду да машинаны. Мен не кылам бул Бишкекте? Анан соттун чечимин күттүм, соттун чечими чыкты, мына машинанын ээсине кайтарылып берилсин дегенди кайра көтөрүп келип Бекзаттын алдына келдим. Ушу чыкса мага кел деген. Бекзаттын алдына келип, мына чечим чыкты тергөөчүгө. Эми машинаны кайтарып бер десем, эртең кел, бүрсү күнү кел, болбойт да, андай нарын каяктан кетип атат. Ойнотот да. Барбайды. Анан ушу тергөөчүнүн үстүнөн прокуратурага жаздым, МВДга жаздым. Чоң прокуратурага чейин бардым. Не болду? Жыйынтык жок. Мына алар прокуратурадан чалып туруп, Бекзат ушундай сенин атыңан жалп келип атат, не болуп атат, бүтүрөсүңбү десе, бир жума дейт. Мен кайра келип кетер, ишенсеңер мына машинанын акчасын 2 эсе жеп бүткөм. Ичим ачышкан үчүн келип атам мынагачы. Өзүңүз билесиз канча жыл болду. Келип жете берипчи, жеп бүттүм мына акчаны. Ичим ачып атат ушугачы. Ошо сиз 3 жылга чейин созбой эле ошол убакта эле эметтиңиз. Ошол кезде карантин. Кайра бизге кайрып келбейт белеңиз. Азыр бул жагдайды соттун чечими турса, сиздер кандай жардам бере аласыздар? Азыр турат да, азыр эски машина келсе, конечно, кайрадан минутайбыз. Болсо, незамедлительно бизге мен номеринде жасалла, же болбосо 102-ге чалла, бул машина биздин базада розыскада экен. Розыскада турат. Урагандабы, да? Азыр ураган автокомплекс иштеп атат. 714 BMW 02 KG ориентировкада экен. Азыр анда биз мамлекеттик каттоо кызматынан барып
акыркы дагы башка номерге которуп алгандыгы жөнүндө жагдайлар аныкталып кала турган болсо, ошол номерин алып келсеңиз, ошол номерди алып келип киргизип беребиз. ушул чечимге сиздер келип арыз жазып киргиздирип Кайра жаңы номер менен кайра. жаңы номерин да киргизебиз, эски номерин. Атак азыркы бул соттун чечиминде турган 714 номер ориентировкада турат. При задержании автомашины уведомить на штрафную стоянку. После чего сообщить судебному исполнителю деп турат. Биздин базада бар. Прокуратуранын жыйынтыгы. Жөн эле сөгүш жарыялап коет болду. Болду ушумен да. Болду. 2 жол, 3 жол жаздык. Жөн эле сөгүш жарыялап. Буга чейинки Роскан кызматкерлерин деле барып беттештирип турган. Тергөөчү ал отдельный лицо дагы. Сиз жанагы Азыр биз барып тергөөчүгө барсак, анда сизге күнөөнү аударып койбойбу? Бизге көрсөткөн жок соттун чечимин, болбосо бермекпиз дегенде мындай деп. Жок, эмнеге болду? Көрсөткөн жок кезинде эси барып атат да. Эси була өзү барып атат, көрсөтүп атасыз, кагаздырып чыгарып Арыздан берди. анда. Андан кийин булар барып жана Биз күнүгө таң калып атпайбызбы? Соттун чечими турсак, антип инспекторлор чыгарып берди. Сиз жана туура айтып кеттиңиз. Жанагындай кылсаңыз болот. Если пирах пункт койсо, жаңы номер менен кайра киргизип сайын кылып бересиз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Октябрь райондук прокуратурасына келдик. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгон жогорудагы жагдай боюнча азыр прокуратуранын чечими мына жерде сөгүш берип атат. Ошол сөгүштө Осмоналиев А деген прокурор жанагы шалакыт тергөөчүнүн үстүнөн сөгүш деген гана чечим менен кутулуп атышат да. Эмнеге мындай чечим берген, ошондой одоно катачылыктарга жол берип аткан тергөөчүгө неге мындай мамиле кылган? Азыр өзүнөн кирип маалымат алганы келдик. Азыр өзүнөн сурайбыз. Анан негизи эле бул жагдайда ушул прокуратура тергөөчүлөрдү көзөмөлдөгөндүктүн негизинде ушундай акыбал жаралып атат да. Биз азыр прокуратурадан сураганы келдик, жүрүңүздөр. Мен Элдияр Байжан уулу фамилиям. Биякта Октябрь районунун прокурорунун тергөө багыты боюнча орун басары болот. Бизге кечээ келип кеткенбиз, бүгүнкүгө даярдап турам деген Осмоналиев жокпу? Ал киши биз жаңы эле башкы прокуратурадан чыктык кеңешмеден. Андан ары бишкек шаардык прокуратурасына кетти. Ошон үчүн мени баа тергөө. Ал өзүм катышышым керек. Катышкыла деп айтканбыз да өзүнө биз. Ал киши катыш керек. Түздөрдү ошол киши кол коюп атат могу жерде. Маселе милицияда тергөө боюнча экен, мен ошол жакты карайм да. Ошону Эмне экен, не болуп турду? Кандай эмне тергөө бул кылмыш иш катталгандык экен. BMW үлгүсүндөгү автоунаасын алып, камакта турган автоунааны алып сатып бергендиги боюнча алдамчылык фактысы боюнча кылмыш козголгон 2019-жылы. Анан кийин тергеп, кыскартышып, тергеп бир токтотуп ушундай чечимдер кабыл алып келген экен ушул күнгө чейин. Бүгүнкү күндө акыркы чечими ошо бизди тергөөчү тарабынан кылмышты кыскартуу жөнүндө, кылмыштын курамы жок деп кыскартуу жөнүндө чечим кабыл алып коюптур. Биз кечээ сиздер келгенден кийин материалды алдырдык, карап чыктык. Тергөөчүнүн чечими негизсиз жана мыйзамсыз экенин аныктадык. Бүгүнкү күндө жокко чыгарып атабыз. Көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу боюнча дагы көрсөтмө тийиштүү түрдө беребиз. Мындан ары контролго алып, туура жыйынтык чыгарганга аракет кылабыз деп турабыз. Ошол бүгүнкү күндө. Ишти бузуп кайрадан жандандырып атабыз. Бул кыска жаап коюшуптур. Элдияр бул киши эмеде эле бар экен. Даттангандай эле бар экен, баа эчтеке көп нерсе кылынбай калыптыр да. Көп жагдайлар такталбай калыптыр. Биз ошон кечээ окуп аныктап чыктык. Эми мына укук коргоо органдарындагы ишенимдин жоктугуну, адамдарда дагы үмүттүн жоктугу ушундай нерсе менен аныкталып атпайбы? Эми кылмыштын курамы жок деп килтейген бир уурулукту мошенниктерди коргоп аткан бул эмне деген милиция? Мына ошол милицияга сиздер зам прокурор сөгүш гана берип эме болуптур. Демек бул жерде прокуратурада таза эмес деген сөз да бул жерде. Ошондой кылмыш болуп аткан жерди тергеген тергөөчүнүн үстүнө сөгүш кылып атканы бул эмне деген элди шылдыңдуу да. Тергөөчүнүн функционалдык милдети бар. Тергөөчүнүн өзүнүн процедурасы бар. Кайсы этаптардан тергөө амалдары кантип жүрүш керек деген норма бар. Ошол нормаларды аткарбай койгондугу бул кылмышты жаап жашыруу да. Биз айта берейин. Мындай да. Ошо могул ишти кечээни жаап койгон экен, кыскартып азыр жокко чыгарып атабыз. Азыр жаңы тергөөчүгө беребиз. Ал тергейт.
ошо сиз айтып аткан аткарылбай калган талаптын баарын тергөө аракеттерин жүргүзөт. Анан ошентип жерге жүргүзүп бүтүп бүт баарын аныктагандан кийин анан ошол учурда биз айта алабыз да, мына Кулунбеков сиз кылбаптырсыз, бул кылды, демек ушундай экен жагдай деп. Ошондо анан бул кишинин жоопкерчилигин кароо боюнча машыгат кайра бир тергөөчүнүн иши менен бир тергөөчүнүкүн салыштыра турган эмессиңер да. Силер тергөөчүнүн функциясын көзөмөлдөө чургансыңар да. Тергөөчү ошол функцияларын кылбай койгондугу үчүн чара көрүлөбү? Буга чейин чара көрүлүптүр. Сөгүш бериптир. Бүгүнкү күндө биз дагы айтып атпаймынбы? Биз сиз туура эмес эметип калдыңыз да, түшүнүп калдыңыз мени. Салыштырган жерим жок. Мен неме деп атам? Тергөө кылалы, бүт иштин жагдайын аныктайлы, ошол эле жанагы кээ бир балдар бар жүргөн деп атат. Машинанын орду боюнча ошонун баарын тактап алып туруп, анан бул ишти толуктап алып туруп, анан тиги кишинин жоопкерчилигин карасак болот. Кайра кайтып келсек болот деген маселени айтып атам да. Бул кишинин автоунаасын Октябрь райондук прокуратурасынын мына тергөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары экенсиз. Ушул бечаранын укугун коргоп бере аласыздарбы? Кудай буйрса коргоп беребиз. Сиз менин эшигим ачык, телефон номурумду берем, күнү түнү чалып. Келе берип бул жерге тажаган. Мен сизди биринчи жолу көрүп атам, келген жоксуз. Келе берип тажаган мына Кулунбековдун атасы прокурор. Могул жерде эртеден кечке отурган күндөр болгон. Жогорку прокуратурага чейин бардым. Ушу прокуратурадан үмүтүмү үзүп, прокуратура мына көз жаап коет, саартан кечке күттүрөт, эртең кел дейт. Мен оштан келдим. Берге турганга үйүм жок. Квартира турушум керек. Бүгүн кечинде кетсем, бир жумадан кел десеңер, бир жумадан келем. Кайра келген күнү ошол саатта эле бүтүрбөйт экенде. Мына күнү кел, эртең кел, бүрсү күнү кел. Мына 3 жыл өттү. Артыма карыз, ушунун артынан башым көтөрө албай калдым. Дагы бир жагдай, мага ишеним кат бериңиз. Ишенимдүү өкүл катары сиздин бул жагдайды биз жерде калтырбай аягына чейин көтөрөбүз, аягына чейин чагылдырабыз. Демек мейли. Акмакчылык кылган үчүн Кулунбековго 2 жолу сөгүш берипсиздер. Жаңы жагдай боюнча ишти, материалды карап канча убакыт керек? Тергөө мөөнөтү 10 күндө азыр аныктайт. Кылмыш иши бар жок деп. Тергөө мөөнөтү эмес, 10 күн бул тергөөгө чейинки текшерүү күнү. Бирок ал стадиядан өтүп кеткенбиз, бул кылмыш иши козголгон. Азыр кыскартып коюптур. Биз кылмыш ишин кыскартуу жөнүндө чечимди жокко чыгаргандан кийин жаза процессуалдык кодекс талабына ылайык 1 айлык мөөнөт коюлат тергөөгө. Ушул тергөө мөөнөтү болуп саналат да. Ошол 1 айдын ичинде кайра чечим кабыл алыш керек тергөөчү. Бүгүнкү күндө биз машинанын да изине түштүк. Ал машина ошол акыркы жолу Ленин айыл өкмөтүнөн Казакстанды көздөй өтүптүр. Казакстанга өтүп кетсе канча алып келесиздер? Эл аралык тергөө боюнча көрсөтмөлөрдү берсек болот. Ал жакта компетенттүү органдарга кайрылууга укугубуз бар, башкы прокуратура аркылуу. Мындай башка иштер бар, ошолор боюнча иштеп эле келатабыз. Мына биз урматтуу көрөрмандар, эми сиздерге ушул камеранын астында Октябрь районунун прокуратурасынын дымагын ушул ишке мына көңүл буруп, канчалык деңгээлде ушул ишти чагылдырып бере аларыңыздарды бир эми коомчулук назарына салгыбыз келип атат. Коомчулук дагы өзүнүн баасын берсин. Мына Курманкул Зулушев мырза постоянно айтып атат, журналисттер үчүн ачык болгула, жардам берип атат силерге, чогуу иштегиле, коомчулукта ушул кылмыштуулук менен күрөшкүлө деп ар дайым эки ооздон бир ооз айтып келатат. Эми мыйзамдуулук үстөм болот, прокурорбу ким болбосун баары мыйзам алдында бирдей деп айтып атат. Анан эми күтөбүз анда сиздин могу акыркы бир сөзүңүздү бериңиз көрөрмандарга, бул жаранга, ушул коомчулукка, прокуратуранын беделин түшүрбөй эми өзүңүздүн реакцияңызды байкайды. Эми өзүңүз айтып кеткендей, башкы прокурор тарабынан да талап коюлуп келет, ачык иштеген жумушуңарды көрсөткүлө деп, мыйзамдуу бүт нерсени. Ошону кылып келет. Ошон үчүн биз сизге байланышып, өзүбүз кызыктар болуп, сизди чакырып жолуга ал дегенге аракет кылдык. Бул бир. Мунустарга рахмат. Анан биз иштеген прокурорлорду мындай эми мындай да, биз ачык айтабыз. Эгер иштеп аткан прокурорлор болсо, коомчулукка айтабыз. Мына ушундай азаматтар элдин мыйзамына, элге иштеп атат. Баягы иштебей, карганын көз карга чукубайттан болуп, жанагындай бармак басты, көз кызды жоруктарды кылса, аны дагы атын ачык айтып, коомчулукка атын атап атабыз. Эми бул жагдайда мен ойлойм, сиз жакшы каарман болуп аталыңыздар. Иштин жыйынтыгын көрөлү, 1 ай мөөнөт экен. 1 айдан кийинки чечим кандай болот аны? Сизден алабыз да маалымат. Мен өзүм ушул жакта элемин, мен жана айтып кетпедим. Тергөөчү менен түздөн түз сиз иш алып барасыз. Тергөө материалдарын өзүңүз
Ооба, өзүм Көзөмөлдөй? Ооба, тергөөгө мен көзөмөл жүргүзөм. Эми Октябрь районунун зам прокурорундай тергөө бөлүмүнүн башчысы өзү сөз берип атат, эми жерде калбайт болуш керек анда. Ийгилик макулсанда. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрүп болгондой прокуратуранын тергөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары сөз берди. Бул жагдайды кайра бузуп, кайрадан териштирүү иштерин жүргүзөбүз. Башка тергөөчү бул ишти карап чыгат. Жыйынтыгын мен өзүм көзөмөлдөйм, мен карайм, мен буга көңүл бурам деп атат. Эми анын да жыйынтыгын көрөбүз, аны дагы күтөбүз. Ушунча жыл өттү, эми ошондой болсо дагы кандай жыйынтык чыгарып прокуратуранын мындайча айтканда беделин, дымагын баалай турган убакыт да келет. Андыктан ошого чейин биз дагы жыйынтыгын сиздерге көрсөтөбүз, кандай болуп чыккандыгын. Ошол биздин баракчага пикир жазып бөлүшүүнү унутпаңыздар. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийга жазып коюңуздар.